أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم يا حكيم Assalamu alaikum урматтуу момун мусулман агайын эже карындаштар. Сиздер менен бүгүн биз орозо тууралуу сабагыбызды улантмакчыбыз. Өткөнкү сабакта орозонун аныктамасы, орозонун фарздары, орозо деген эмне, орозодо кандай ниеттерди кылышыбыз керек, жана ошондой эле орозонун кандай деген түрлөрү бар, мына ошолор тууралуу сүйлөштүк эле. Бүгүн ошол сабагыбызды улантып, бүгүн орозонун сүннөттөрү тууралуу сөзүбүздү баштамакчыбыз. Сунану сауми ас-сухур. Орозонун сүннөттөрү. Биз буга чейин намаз тууралуу сабагыбызда намаздын ошол фарздары болот, сырткы фарздары болот, жана ошондой эле ички фарздары болот. Андан сырткары намаздын важиптери жана сүннөттөрү болот деп өткөнбүз. Ошол сыяктуу эле орозонун дагы фарздары болот экен. Фарздары кандай эле? Фарздары бул жегенди, ичкенди жана ошондой эле жыныстык мамилени таштаганды, ошол таң аткандан кечиргенге чейин мына ошону таштаганды орозо деп айтканбыз. Орозо кармоо ниет менен таштаганды, мына ошону орозонун фарзы деп айтканбыз. Эми орозонун сүннөттөрү деген да бар экен. Алардын катарында алардын биринчиси ас-сухур, эртең менен саарлык кылуу. Орозонун сүннөттөрүнүн биринчиси бул эмне экен? Эртең менен саарлык кылуу. Саарлык кылуу дегенден максат ошол орозо кармай турган күнү, ошол орозонун убактысы башталганга чейин, башкача айтканда таң агарганга чейин, же болбосо намаз убактылары боюнча календардагы багымдаттын убактысы киргенге чейин ошол саарлык кылуу, башкача айтканда ооз бекитүү үчүн тамак ичүү, мына ошону саарлык деп айтып коебуз. Мына ошол орозонун сүннөтүнөн болуп эсептелет дейт. Себеп дегенде кимде ким саарлык кыла турган болсо, кечке чейин кыйналбастан орозо кармаганга жардам болот экен, көмөкчү болот экен дагы. Мына ошол саарлык кылуу орозонун сүннөтүнөн болуп эсептелет дейт. Буга дагы көптөгөн хадистер бар. Алардын бирөөсү мисалы үчүн Анас разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Тасаххару фа инна фис-сухури барака". Саарлык кылгыла, мына ошол саарлыкта береке бар деп пайгамбарыбыздын айткан хадиси бар экен. Бул Бухариде жана ошондой эле Муслимде келет дейт. Экинчи орозонун дагы бир сүннөтү таъжилул ифтар иза гharibatish shams. Кечинде ооз ачууну эртелетүү, мына ошол дагы орозонун сүннөттөрү болуп эсептелет экен. Ооз ачууну эртелетүү дегенде орозонун убактысы бүтө элек кезде, башкача айтканда күн бата элек кезде эртелетип ачайын деп эртелетип ачып албайбыз. Эгерде антип алсак, эмне орозобуз бузулуп калат. Бул жерде эртелетип ооз ачуу дегенден максат ошол орозонун убактысы бүткөн болсо, башкача айтканда кечинде күн баткан болсо, мына ошол күн батканда орозонун убактысы бүттү болуп эсептелет. Мына ошол орозонун убактысы бүткөндө ошол ооз ачуу тамакты ичпестен, кечиктирип жүрүп албастан эмне кылышыбыз керек экен? Ооз ачууну эртелетүү, убакыт келген болсо ооз ачууну эртелетүү, бул дагы орозонун сүннөттөрүнөн болуп эсептелет экен. Мына ошол оозду ачып алып, анан намазды окуй турган болсок, шам намазды окуй турган болсок, ошол намазды хушу хузу менен окуганга эмне болот экен? Көмөкчү болот экен, жардамчы болот экен. Жүрөгүбүз тынчтанып, ошол намазда туруп алып тамакты ойлонбостон, тамакты жеп алып, анан намаз окуй турган болсок, намазды ушундай чын көңүлдөн, ыхлас менен окуганга эмне болот экен? Жардамчы болот деген сөз келип чыгат экен. Андан кийин орозонун дагы бир сүннөтү бул ас-сиваку фи нахари рамазан. Ушул Рамазандын күндүзү деге эле ошол орозо кармаган күндөрү мисвак колдонуу, бул дагы ошол орозонун сүннөттөрүнөн болуп эсептелет экен. Мисвак колдонуу дегенде мейли ошол эртең мененки убакыт болсун, же болбосо түшкү убакыт болсун, же болбосо түштөн кийин болсун, айырмасы жок. Орозо кармаган адам мына ошол мисвак колдонуу, тишин тазалап жүрүү, булардын бардыгы сүннөт болуп жакшы көрүлгөн амал болуп эсептелет экен. Кээ бирөө айтышы мүмкүн, мисвак колдонгондо оозубуздун жыты кетип калат. Ал эми хадис бар, ким орозо кармай турган болсо ошол тиги
орозо кармаган кишинин оозунан чыккан жыт мисиктин жытынан да жыттуу болот деген хадис бар. Эгерде биз мисвак колдоно турган болсок, тишибизди тазалай турган болсок, бул жыт кетип калат деп айтышы мүмкүн. Биз болсо айтабыз, ал хадистин мааниси ушул орозо кармаганга үгүттөө, орозо кармаганга чакыруу, ошого кызыктыруу максатта айтылган. Болбосо оозуңар ушундай жыттанса деле жүрө берсеңер ошол мисиктен да жакшы болот деген максатта айтылган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул мисвакты өтө көп колдонгондуктан мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө көп мисвакты колдонгондугу тууралуу көптөгөн эмнелер, хадистер айтылат. Ошол тамак жээрде, тамак жегенден кийин, уктаарда, уйкудан ойгонгондон кийин, намазга бараарда, намаздан кийин, бирөөгө жолугаарда, бирөө менен сүйлөшөрдө деген сыяктуу мисвак колдонгонун өтө көп убактыларын айткан. Мына ошолордун арасында дагы ошол орозодо мисвак колдонуу бул дагы ошол сүннөттөн болуп эсептелет дейт. Биз жанагы хадистен ошол туура эмес түшүнүп алып, ушул оозубуз жыттанса ошол жакшы болот экен деп аны түшүнбөшүбүз керек экен. Ал хадистен мурат максат орозого чакыруу, орозого үгүттөө дегенди түшүнүшүбүз керек экен. Эми мына ушул орозонун сүннөттөрү деп жалпылай мына ушулар айтылды. Эми мындан кийинкиси орозодогу макруh иштер тууралуу. Макруh иштер деген кандай эле? Макруh иштер деген бул ушул жек көрүлгөн ушундай бир иштер болчу. Макруh иштердин дагы эки түрү болот болчу. Макруh тахрими, арамга жакын болгон күнөө иш, жана ошондой эле жеңилирээк макруh иш деп намаз тууралуу өтүп атканда айтканбыз. Мына ошол сыяктуу намазда дагы макруh иштер болгон сыяктуу эле орозодо дагы макруh иштер бар экен. Алардын катарында танзифул аснан бил фурушат маал маажун дейт да. Орозо кармаган адам ошол тиш пастасын колдонуп тишин жууган, мына ошол эмне болот дейт, макруh болот дейт. Себеп дегенде ал тишин жууп атканда ошол тиш паста эгерде тамактан кирип кете турган болсо, орозо ачылып калат. Мына ошондой орозо ачылып калууга түрткү боло турган, орозо ачылып калуу коркунучу ыктымал боло турган нерселер орозонун макрүүлөрү болуп эсептелет. Мына ошондуктан айтып атат, ошол орозо адам орозо кезде, ошол орозо күнү тиш паста менен оозун жууганы бул эмне болот экен, макруh болуп эсептелет экен. Эгерде кимдин ошондой тишин жууп аткан кезде эгерде кокус паста кирип кете турган болсо эмне болот? Анда орозосу бузулуп калат дагы, кийин кайра бир күн казасын кармап бергенге милдеттүү болуп калат. Андан кийинки макруh иш ал-мубалагату фил мадмадати вал истиншaqi фил вудуи. Даарат алып жатканда, оозду чайкаганда жана ошондой эле мурунду чайкаганда мубалага кылуу бул дагы эмне болот дейт, макруh болот дейт. Мубалага деген эмне? Дааратта оозду чайкаган сүннөт болуп эсептелет, жана ошондой эле мурунду чайкаган сүннөт болуп эсептелет. Мына ошол мурунду чайкаганда мурдубуздун маалана ушул кыймылдатканда мындай ийиле турган жерге чейин сууну тартып ошол жакты чайкоо бул эмне болот? Сүннөт болот. А бирок андан да ашырып ушул сөөгкө чейин жеткиргенчелик деңгээлде сууну тартып чайкаган бул мубалага деп айтабыз дагы. Мына ошол орозо кармаган адам мына ошол жакка чейин сууну тарткан бул эмне болот экен? Макруh болот экен. Ушул мурун ийиле турган жерге чейин мурундун сөөгүнө жеткирбестен мурунду чайкаган бул сүннөт болот. Орозодо мына ушул жерге чейин чайкаса деле эмне болот? Макруh болбойт. А бирок андан да ашырып ийе турган болсок эмне болот экен? Макруh болот экен. Себеп дегенде андан ары кетип калып оозубуз ачып калуу коркунучу болгондугу үчүн. Андан кийинкиси даарат алганда оозду чайкаган эмне болчу? Сүннөт болчу. Эми орозо кармаган адам оозун чайкаса, андан эч нерсе болбойт, макруh болбойт. А бирок оозду чайкаганда мубалага кылуу бул эмне болот дейт? Макруh болот дейт орозо кармаган адамга. Мубалага кылуу кандай эле? Жанагы гаргара кылуу. Жөн эле оозду чайкап койгон бул сүннөт болот. А бирок жанагы типи гыр деп гаргара кылган бул мубалага деп айтылат дагы. Орозо кармаган адам ушундай мубалага кылып гаргара кылуусу бул эмне болот экен? Макруh болот экен. Себеп дегенде мында дагы андан ары тамактан ары суу кирип кетүү коркунучу бар дагы. Андай учурда орозобуз бузулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан орозону бузууга алып бара турган нерселердин бардыгы эмне болот дейт? Макруh болот деп мына ушуларды санап айтып берип жатат. Андан кийинки орозодогу макруh иш жам'ур рийqi фил фами сумма иптилауху дейт.
Орозо кармап жаткан адам орозодо ушул шилекейин топтоп туруп, анан ошол топтолгон шилекейин жуткандыгы бул дагы эмне болот дейт? Макруу болот дейт. Негизи орозо кармаган адам шилекейин жута берсе, эч кандай андан орозосу бузулбайт. А бирок бир адам бар экен, ошол орозосун шилекейин жөн эле жутпастан ошол атайын топтоп туруп жута турган болсо, мындан эмне болуп калат дейт? Мындан макруу болот дейт. Ва куллу ма зунна юзонну аннаху юдаифу анис-саум макрухун. Жана ошондой эле бул жерде айтып атат, орозодо адамды алсыз кылып кое турган нерселердин бардыгы, ушул алсыз кылып коет го дегендей күмөн жарата турган нерселердин бардыгы булар дагы макруу болот дейт. Алар кайсылар? Мисалы үчүн орозодо кан алдыруу. Орозо кармаган адам эгерде кан алдыра турган болсо, мына ошол кан алдыргандык себептен орозодо жанагынтип алсыз болуп калуу, чарчап калуу, кыйналып калуу ыктымалы болгон нерселер, булар дагы эмне болот дейт? Макруу болот дейт. Андан кийинки дагы макруу иш вал акулу лиман шакка фи тулу'ил фажри. Эртең менен бирөө ойгонуп саарлык кылайын деп, азыр ушул багымдаттын убактысы кирип кетти окшойт, мындайча айтканда таң агарып кетти окшойт деп шектенип аткан убакта саарлык кылгандыгы бул дагы макруу болуп калат дейт. Эгерде ким эртең менен турганда, саарлыкка турганда дагы деле ошол орозонун убактысы кире элек дегендей ишенимде боло турган болсо, анда эмне кылат? Саарлыгын кыла берет, тамагын жей берет, оозун беките берет. А эгерде ким эртең менен ойгонгондо багымдаттын убактысы кирип кетиптир, башкача айтканда ооз бекитүү убактынан кечигип калыптыр деп анык билген болсо, анда ал эмне кылыш керек? Эч нерсе жебеш керек, эч нерсе ичпеш керек, себеп дегенде орозонун убактысы уже башталып кеттир деген сөз келип чыгат. Ал эми ким эртең менен таң атып кетти го дегендей шек болуп аткан болсо, андай убакта тамак аш жегендиги эмне болот дейт? Макруу болуп эсептелет дейт. Мына ошентип шектенип тамак аш жеп алгандан кийин саатты караса, календарды караса, эгерде багымдаттын убактысы кирип кеткен болсо, чындап эле анда ошол күнкү орозосу жараксыз болуп табылат дагы, кийин ошол күнкү орозонун казасын кармап бериш керек болот. А эгерде ошентип шектенип саарлык жеп алгандан кийин календарды караса, саатты караса, дагы деле багымдаттын убактысы кирилек болгон болсо, анда орозосу туптуура болгон болот дагы, кийин казасын кармап бербейт деген маселе келип чыгат дейт. Андан кийинки орозо кармагандардын макрөөсү ва тазавукул мар'ати лил марака ау мадгил ат-таам литифлиха дейт. Тамак жасап жаткан аял, бул жерде аял деп көпчүлүк учурда аялдар тамак жасагандыктан аял деп мисал келтирип атат, болбосо эркек болсо деле мисал үчүн тамак жасап жаткан адам эмне дейт? Эгерде ошол жасап жаткан тамагын даамдап көргөн болсо, же болбосо кайсы бир аял жаш баласына тамак чайнап берген болсо, мына ошолордун бардыгы макруу болот дейт. Бул качан? Эгерде ошол жаш балага тамак чайнап бергенге башка кишилер бар болгон болсо, мына ошондой учурда эмне болот? Макруу болот. Же болбосо тамактын тузун көргөн атат, даамын көргөн атат. Тамактын тузун көргөнгө, даамын көргөнгө башка оозу ачык киши бар болгон болсо деле болбосун, эмне кылыптыр? Орозо кармаган киши ошентип тамактын даамын көрүп аткан болсо, эмне болот дейт? Мына ошондо макруу болот дейт. А эгерде кайсы бир аялдын баласына тамак чайнап бергенге башка киши жок болуп аткан болсо, тамак чайнап бербесе баласы ачкадан өлгөн аткан болсо, анда ал аялдын тамак чайнап берүүсү эмне болбойт? Макруу болбойт. Же болбосо бир аял тамак жасап атат, анан тамактын тузун көрбөсө, тамактын даамы кандай экендигин көрбөсө, эгерде тамак начар болуп кала турган болсо, күйөөсү чатак кыла турган болсо, күйөөсүнүн ушундай кылык мүнөзү жаман боло турган болсо, андай аялдар дагы тамактын даамын карап көрсө, эмне болбойт дейт? Макруу болбойт дейт. Булардын бардыгы ошол тамакты чайнап көрөт, же болбосо тамактын даамын көрөт, же баласына тамак чайнап берет, бирок өздөрү жутпайт. Жөн эле ошол тили менен чайнап даамын билип, кайра эмне кылат? Сыртка чыгарат. А бирок жутуп ийген болсо, анда булардын бардыгынын орозосу ачылып калат. Андан кийинки орозодогу макруу иш ал-кублатул фахиша би мадгы шафатайн дейт.
орозо кармаган адамдар ошол орозо кармаган адамдардын ошол өбүшүүсү бул эмне болот экен, макруh болот экен. Ал эми жөн эле мындай бетинен өөп коюу ал макруh болбойт деп келет, бирок анын дагы эмнеси бар экен, маселеси бар экен. Бул жерде айтып атат, кимде ким өзүнө ишенбей турган болсо дегени өзүн токтотуп калууга ишенбей турган болсо, анда ал адам аялын жөн эле өөп койгондугу дагы макруh болот. А бирок кимде ким өзүнө ишене турган болсо, анда жөн эле өөп койгондугу макруh болбойт, а бирок өбүшкөндүгү бул эмне болот дейт, макруh болот дейт. Мейли өзүнө ишенген киши болсун, мейли өзүнө ишенбеген киши болсун дейт. Мына ушулар эмне болду? Орозодогу макруh иштер болду. Эми орозодо кандай нерселер макруh болбойт? Мисалы үчүн кээ бирөөлөр орозодо шилекей жутпаш керек экен, шилекей жутсак орозо бузулуп калат экен деп шилекей жутпай жүрө бериши мүмкүн. Бирөөлөр дагы орозодо мисалы үчүн тиги кан алдырбаш керек экен деп мына ошондой кан алдырбай жүрө бериши мүмкүн. Бул жерде азыр айтып береткен бизге орозодо кандай нерселер макруh болбойт, мына ошолор тууралуу айтып береткен. Биринчиси шамму райхатил миски вал варди ва нахвихи дейт. Ошол атырды жыттоо же болбосо гүлдү жыттоо, мына ошолордун баардыгы макруh болуп эсептелбейт дейт. Себеп дегенде булар жөн эле мындай жыт болуп эсептелет, анын эч кандай денеси жок, мына адамдын мурдунан же оозунан кире турган денеси жок болуп эсептелет дагы. Эмне болот экен, аларды жыттаган макруh болуп эсептелбейт экен. Ал эми кимде ким бир түтүндү атайлап жыттап ала турган болсо, андан ооз ачылып калат деп кийинки темаларда келет. Мындайча айтканда, кимде ким тамеки чеккен болсо, анын оозу ачылып калат деп кийинки эмнелерде келет, темаларда келет. Андан кийин орозодо хижама кылдыруу, бул дагы кан алдыруу, бул дагы макруh эмес болуп эсептелет. Жана биз айттык го, эгерде орозодо кан алдыра турган болсо, анан ал алсыз кылып кое турган болсо макруh болуп калат деп. Бул жердеги айырмасы, эгерде кан алдырганда алсыз болуп кала турган болсо, анда макруh болот экен. А бирок кимде ким кан алдырса деле алсыз болбой турган болсо, орозодо кыйналбай турган болсо, анда ал кишиге макруh болбойт деген сөз келип чыгат экен. Мына ушуга чейин биз орозодогу сүннөт амалдар тууралуу, жана ошондой эле орозодогу макруh иштер тууралуу, жана ошондой эле орозодогу макруh эмес иштер тууралуу маселелерди айтып бердик. Эми мындан кийин Ал-мабхасу сани муфсидату саум ва мужибатил каффара. Орозону бузуучу нерселер тууралуу, жана ошондой эле орозо бузулгандан кийин каза эле эмес, ошол штраф иретинде каффарат орозосун кармап берүүнү милдет кыла турган нерселер тууралуу сүйлөшөт экенбиз. Муфсидату саум, орозону бузуучу нерселер. Намаз китебинде дагы окуганбыз. Намазды дагы эмне кээ бир иштери бар болчу, намазды буза турган ушундай иштер бар болчу. Ошол сыяктуу орозодо дагы ушундай бир иштер бар экен, орозону буза турган, башкача айтканда орозобуз бузулуп кала турган, оозубуз ачылып кала турган, мына ошого алып бара турган кээ бир иштер бар экен. Мына ошолорду окуп үйрөнөт экенбиз. Эми көпчүлүк адамдар орозо кармаганда, эгерде мындай кылып койсом ооз ачылабы, тигиндей кылып койсом орозом бузулабы деп дүйнөдө канча түрдүү адам боло турган болсо, ошончо түрдүү суроолор келиши мүмкүн. Тигинтип койсом оозум бузулабы, орозом бузулабы депчи. Мына ушулардын баардыгына жооп болуш үчүн бир нече эрежелер бар. Мына ошол эрежелерди жакшылап өздөштүрүп үйрөнүп ала турган болсок, мына ошол суроолордун баардыгына жооп тапкан болуп эсептелебиз. Мына ошол эрежелердин биринчиси орозо кармаган кишинин орозосу бузулуп калат дейт. Бидухули муфаттирин му'табар мин манфазин му'табар иля жауфин му'табар би усулин му'табар ма иртифаил мавани' ал му'табара дейт. Мына ошондой эмне бар экен, эреже бар экен. Бул жерде мындай деп айтылып атат. Орозо кармаган кишинин орозосу бузулуп калат экен. Бидухули муфаттирин му'табар. Этибарга алынган оозду бузуучу нерсенин кирүүсү менен. Биринчиси. Жакшылап угуп алышыбыз керек, жакшылап үйрөнүп алышыбыз керек. Демек, орозо кармаган кишинин орозосу бузулуп калат экен эмне менен? Бидухули муфаттирин му'табар. Этибарга алынган, шариатта этибарга алынган
ооз ачуучу нерсенин кирүүсү менен. Эми ал каяктан кирет? Мин манфазин му'табар, шарият тараптан этибарга алынган бир жол аркылуу кириш керек экен. Ар кайсы жерден эле кире бербейт, шарият тараптан этибарга алынган каналдар аркылуу, жолдор аркылуу, тешиктер аркылуу кириш керек экен. Ила жауфин му'табар, эми ошол кирген нерсе дагы ошол шарият тараптан этибарга алынган бир көңдөйчөгө, бир жерге барып кириш керек экен. Би усулин му'табар, эми ошол кирген нерсе дагы ошол шарият тараптан этибарга алынгандай деңгээлде жетип барып, ошол жерде токтоп туруп деп биякта айтылат. Мына ошондой деңгээлде жетип барыш керек экен, ошондой жерге жетиш керек экен дагы этибарга алынгандай жетүү болуш керек экен. Мына ушулардын бардыгы ма иртифаил мавани ал му'табара, шарият тараптан этибарга алынган, мындай кылсаң орозо бузулбайт дегендей этибарга алынган нерселерден сырткары болуш керек экен. Мына ушундай эреже бар экен. Ушул эрежени жакшылап үйрөнүп ала турган болсок, анда эмне болот дейт? Түркүн түрдүү суроолордун бардыгына жооп тапкан болуп эсептелет экенбиз. Эми ошол эрежеде айттык. Ал-муфаттир ал-му'табар. Шарият тараптан этибарга алынган нерсе кириш керек дедик. Эми шарият тараптан этибарга алынган нерсе деген эмне? Мына ошол тууралуу сүйлөшөт экенбиз. وهو ما كان قدر الحمصة إن كان من داخل الفم أو ما يشعر بطعمه في حلقه إن كان من خارج الفم كالسمسمة дейт. Шарият тараптан этибарга алынган оозду ачуучу нерсе бул эмне экен? Бул деген ушул эгерде сырттан кире турган болсо сейдананын данынчалык болуш керек экен, өлчөмдө болуш керек экен. А эгерде ооздун ичинен ары кире турган болсо, анын өлчөмү кандай болуш керек экен? Хуммасынын өлчөмүнчө дейт. Бул деген эмне? Мындайча айтканда бир нокоттун өлчөмүнчө болуш керек экен. Демек, кайра кайталайбыз. Орозо кармаган адамдын оозу ачылып калыш үчүн, орозосу бузулуп калыш үчүн ушул оозунан кирип жаткан нерсе шарият тараптан этибарга алынган нерсе болуш керек экен. Шарият тараптан этибарга алынган нерсе деп канчалык өлчөмдөгү нерсени айтат экенбиз? Сейдананын данынчалык нерсени айтат экенбиз. Эгерде сырттан кире турган болсо. Сейдананын даны дегенди кандай түшүнөбүз? Кыргызстанда тандыр нандын бетиндеги жана кара нерселер болот го. Мына ошончолук өлчөмдөгү нерсе сырттан кире турган болсо, демек ошондон эмне болот экен? Ооз ачылып калат экен. Бирок андан кичинекей нерсе кире турган болсо, ал шарият тараптан этибарга алынбайт экен. Эгерде бирөө сырттан бир нерсени оозуна киргизе турган болсо, оозунан деп мисал кылып атабыз, иши кылып, ушул ооз ача турган нерсени киргизе турган болсо, анын өлчөмү канчалык болуш керек экен? Сейдананын данынчалык болуш керек экен. А бирок бир адам эртең менен саарлык кылды эле, анан тишинин, мисалы үчүн азуу тишинин бирөө тешик экен дагы, мына ошол жерге тамактын калдыктары калып калыптыр. Мына ошол калып калган тамактын калдыгы тишинен чыгып, андан ары кирип кете турган болсо, ошондон ооз ачылабы же ачылбайбы? Мына ошондой ооздун ичиндеги нерсе тамактан кирип кете турган болсо, адамдын орозосу ачылды деш үчүн шарият тараптан этибарга алынган өлчөмдү билип алышыбыз керек болот экен. Шарият тараптан этибарга алынган өлчөм ал хуммасанын өлчөмүнчөлүк дейт. Хуммаса дегени мисал үчүн мунун өлчөмү кандай болот? Нокоттун өлчөмүнчөлүк. Башкача айтканда бир арпанын данынын өлчөмүнчөлүк боло турган болсо, ошончолук же андан кичинекей нерсе ошол тишке тыгылып калып, андан ары кирип кете турган болсо, ал нерседен ооз ачылбайт экен. Анткени ал шарият тараптан этибарга алынган өлчөмдөн кичинекей болуп эсептелди. А эгерде мына ошол арпанын данынан өлчөмүнөн чоңураак нерсе кирип кете турган болсо, анда ал нерседен оозубуз ачылып калат экен. Демек, биринчиси мына ушул болду. Эгерде сырттан бир нерсени жей турган болсок, ал нерсенин өлчөмү канчалык болуш керек экен? Сейдананын данынчалык болуш керек экен.
Мына ошондой нерсени оозго салып киргизе турган болсок, анда ошондо орозобуз ачылып калат экен. А бирок андан кичинекей боло турган болсо, ал кечиримдүү болуп эсептелет экен, шарият тараптан этибарга алынбайт экен. Экинчиси ал-жауфул му'табар дедик. Мына ошол кирген нерсе, жауфтан мурун немени айталычы? Ал-манфазул му'табар. Ошол кире турган нерсе, ошол кирип адамдын орозосун буза турган нерсе, шарият тараптан этибарга алынган жолдор аркылуу кириш керек. Эми шарият тараптан этибарга алынган жолдор деп эмнени айтабыз? Ва хува куллу суқбатин ау футхатин фи зохирил жисми танфазу илал жауфил му'табар калфами вал анфи вад дубри вал жаифати дейт. Шарият тараптан этибарга алынган каналдар, жолдор, булар кайсылар экен? Бул ушул адамдын денесиндеги ушундай бир тешиктер дейт. Мына ушул тешиктер адамдагы ошол шарият тараптан этибарга алынган бир көңдөйчөлөргө жеткирип бара турган мына ошол каналдар боло турган болсо, мына ошол жолдор боло турган болсо, мына ошолорду айтабыз дейт. Алар кайсылар? Биринчиси ооз, экинчиси мурун, үчүнчүсү арткы аврат, дубур, төртүнчүсү ушул адамдын курсагындагы же төшүндөгү ушундай бир жарака, тешик дейт. Демек, адамдын орозосу бузулуп калыш үчүн шарият тараптан этибарга алынган жанагындай өлчөмдөгү нерсе шарият тараптан этибарга алынган жолдор аркылуу кириш керек экен. Шарият тараптан этибарга алынган жолдор деп кайсыларды айтат экенбиз? Оозду айтат экенбиз, мурунду айтат экенбиз, жана ошондой эле арткы авратты айтат экенбиз, жана ошондой эле кайсы бир адамдын ушул ичинде, ашказанында же ушул иче карында ушундай бир тешик боло турган болсо, мына ошол нерсени айтат экенбиз. Демек, шарият тараптан этибарга алынган жанагынча өлчөмдөгү нерсе бир адамдын оозунан кире турган болсо, ошондо оозу ачылат экен. Же болбосо бир адамдын мурдунан кире турган болсо, ошондо оозу ачылат экен. Же болбосо бир адамдын ошол арткы авратынан кире турган болсо, ошондо оозу ачылат экен. Же болбосо бир адамдын курсагы ушундай бир тешик болуп, ошол жерден кире турган болсо, мына ошондо ооз ачылат экен. Эми ошол мисалы үчүн ооздон киргенде эле дароо ооз ачылып калабы? Жок. Ошол киргенден кийин ошол шарият тараптан этибарга алынган бир көңдөйчөгө жетип барыш керек. Шарият тараптан этибарга алынган көңдөйчө деп эмнени айтабыз? Ва хувал маида, ашказан, жана ошондой эле алкым, жана ошондой эле ичеги карындарды айтат экенбиз. Шарият тараптан этибарга алынган жанагындай өлчөмдөгү нерсе шарият тараптан этибарга алынган жолдор аркылуу кирип, каяка жеткен болсо, ал-жауфул му'табар шарият тараптан этибарга алынган көңдөйчөгө жеткен болсо. Алар кайсылар эле? Же алкымга жеткен болсо, же ашказанга жеткен болсо, же ичеги карындарга жеткен болсо, мына ошолор эмне болот экен? Шарият тараптан этибарга алынган көңдөйчө болуп эсептелет экен. Мына ушул нерселер табыла турган болсо, анан адамдын оозу ачылды болуп эсептелет дейт. Мына ушул эрежелерге салып туруп айтсак болот экен, эгерде кимде ким жууна турган болсо, гусул ала турган болсо, анда анын орозосу ачылбайт. Себеп дегенде, жуунганда ошол адамдын оозунан жана ошондой эле мурдунан же арткы авратынан суу кирип кетпеген болсо эле эмне болбойт? Ооз ачылбайт. Адамдын денелеринде тешиктер, клеткалар бар го, мына ошолордон суу кирген болсо, анда деле эмне болбойт? Ачылбайт. Себеп дегенде биз айттык, шарият тараптан этибарга алынган жолдор деп оозду, мурунду, арткы авратты, мына ошолорду айттык. Ал эми дененин клеткалары, денедеги башка тешиктер, мына ошол клеткалардан суу кире турган болсо, алар шарият тараптан этибарга алынган жол болуп эсептелбейт дагы. Алардан канчалык өлчөмдө суу кирсе деле, алардан эмне болбойт экен? Ооз ачылбайт экен. Жана ошондой эле орозо кармаган адам денесине кандайдыр бир майларды сүртүнө турган болсо, же болбосо кремдерди кое турган болсо, мына ушулардын баардыгынын ооз ачылбайт. Себеп дегенде биз айттык, шарият тараптан этибарга алынган жолдор аркылуу кириш керек дедик. Ал эми кимде ким денесине бир нерсе сүйкөп койгон болсо, ал жерден киргендиги этибарга алынбайт, дагы эмне болбойт? Оозу ачылбайт деген сөз келип чыгат экен. Жана ошондой эле кимде ким орозо кармаган күнү ийне сайдырган болсо, анда дагы ооз ачылбайт дейт. Мейли ошол сайдырган ийне кадимкидей эле жөнөкөй ийне болсун, же болбосо тамырга сайыла турган ийне болсун, капельница болсун, жанагындай глюкозасы бар болсун, жок болсун, айырмасы жок.
мына ушулардын баардыгынан ооз ачылбайт. Себеп деген эмне болду? Алар шарият тараптан этибарга алынган каналдан кирген жок. Вала ту'табарул айну минал манафис ал-му'табара фис-сiyam. Жана ошондой эле бул жерде айтып атат, адамдын көзү шарият тараптан этибарга алынган каналча болуп эсептелбейт дейт. Башкача айтканда, кимде ким көзүнө бир дары тамыза турган болсо, же болбосо көзүнө бир сурма коя турган болсо, мына ушулардын баардыгынан орозо ачылбайт экен. Ал эми кимде ким дин тамагы ооруп, жанагындай оорунун түрлөрү бар го. Ошон жанагындай дем ала албай калып, деми кысылып, анан жанагындай чачма дарыларды чача турган болсо, оозунан тамагынан чача турган болсо, анда бул жерден эмне болуп калат дейт? Орозосу ачылып калат дейт. Себеп дегенде, ошол денелүү нерсени шарият тараптан этибарга алынган көңдөйшөдөн жолдон киргизип аткан болуп эсептелет. Жана ошондой эле кимде ким Рамазан күнү же болбосо орозо кармаган күнү атайлап түтүн киргизген болсо эмне болот экен? Анда дагы орозо ачылып калат. Мындайча айтканда, кимде ким орозодо тамеки чеккен болсо, орозосу ачылып калат дейт. Андан кийин дагы бир маселе ал-усул му'табар дейт. Ошол жанагы шарият тараптан этибарга алынган өлчөмдөгү нерсе, шарият тараптагы этибарга алынган каналдар аркылуу кире турган болсо, ушул киргенде эле дароо ооздашпастан эмне болуш керек экен? Ал-усул му'табар болуш керек экен. Башкача айтканда, шарият тараптан этибарга алынган өлчөмдө эмне болуш керек экен? Жетип барган болуп, мына ошол жерде турган болуш керек экен. Бул дегени кандай? Эми биякта бир мисал айтат экен. Кимде ким этти бир жипке байлап туруп, оозунан салып жутуп, анан жутуп туруп эле кайра дароо тартып алган болсо, андан оозу ачылбайт деп ушундай мисалдарды айтып атат. Эми кимде ким жанагындай ашказаны ооруп, ошол ашказаны текшериш үчүн ушундай бир нерсени жутуш керек болуп калган болсо, эгерде кургак эле нерсени жуткан болсо, андан ооз ачылбайт дейт. А бирок ошол кириш үчүн, оңой кириш үчүн майлап бир кандайдыр бир башка бир дарыларды сүйкөп ошону менен киргизген болсо, андан оозу ачылып калат дейт. Себеп дегенде ал шлангини киргизип чыгарганы менен ошол жанагы сүйкөлгөн дарысы калып калган болуп эсептелет дейт. Эми мына ушулардын баардыгы кандай болуш керек? Шарият тараптан этибарга алынган жанагындай ооз ачканды тосо турган нерселерден сырткары болуш керек. Шарият тараптан этибарга алынган ооз ачууну тосо турган нерселер булар кайсылар? Ан-нисян вал галаба, унутуп калуу, жана ошондой эле галаба дегени үстөмдүү болуп кетүү. Бул дегени кандай? Мындай. Кимде ким жанагы шарият тараптан этибарга алынган өлчөмдөгүдөн 10 эсе чоң нерсени деле шарият тараптан этибарга алынган каналдар аркылуу жутуп жеген болсо, ичкен болсо, бирок ошолордун баардыгын орозо экендигин унутуп калып кылган болсо, булардын баардыгынын эмне болбойт? Оозу ачылбайт. Мейли жанагынча өлчөмдөн чоң болсун, кичине болсун, айырмасы жок. Же болбосо тойгончо тамак жеп алсын, же суусундугу канганча суусундук ичип алсын, айырмасы жок. Эгерде ушулардын баардыгын орозо экендигин унутуп калып кылып аткан болсо, анда булдан эмне болбойт экен? Ооз ачылбайт экен. Демек, бир адамдын оозу ачылыш үчүн ушул орозо экендигин унутуп калбастан жеген болуш керек экен, же ичкен болуш керек экен. Андан кийинкиси вал галаба дейт. Бул дегени кандай? Үстөмдүү болуп кетүү. Бул дегени кандай? Бир адам мисалы үчүн жолдо кетип баратат. Жолдо кетип баратып эле кокустан бир түтүн жыттап алган болсо, же болбосо жолдо кетип баратып шамал болуп кетип кандайдыр бир чаңдар оозуна кирип кеткен болсо, же болбосо оозун ачып баратып оозунан чымын-чиркей кирип кеткен болсо, булардын баардыгынан ооз ачылбайт дейт. Мына ошол чымындын өлчөмү жанагы биз айткан сейдананын өлчөмүнөн чоң болсо деле, ошол бул атайлап чымынды жутуп алган жок да. Үстөмдүүлүк кылып чымын ушундай эжа бербей кирип кете турган болсо, же болбосо жанагындай кетип баратып чаң көтөрүлүп, же болбосо тегирменге барып тегирменге ун салган экен. Мына ошол ундун чаңы адамдын мындай атайлабастан эле өзүнөн ушундай бир үстөмдүү болуп эжа бербей кирип кете турган болсо, мына ушулардын баардыгынан орозо ачылбайт дейт. Эмне эле? Ооз ачылбайт дейт, орозо бузулбайт дейт. Жана ошондой эле кимде ким орозодо атыр себине турган болсо, ал атырдын жытынан ооз ачылбайт дейт.
мейли ошол миск болсун же болбосо жанагындай чач матырлар болсун, ошолорду жыттап коет эне. Мисалы үчүн денесине же кийимине чачты дагы ошону жыттап койгон болсо, андан ооз ачылбайт дейт. А бирок оозун ачып туруп оозун ичине чачып алган болсо, же болбосо жанагындай мискти жалап жеп алган болсо, мисалы үчүн да, анда эмне болот дейт? Анда оозу ачылат дейт. А бирок жөн эле жыттап коюудан андан эмне болбойт? Орозо ачылбайт дейт. ويخرج من الموانع المعتبرة شرعا الإكراه والخطأ والنوم والإغماء والجنون فهي غير معتبرة ولا تمنع من إفطار الصائم дейт. Эми мына ушул шарият тараптан этибарга алынган ооз ачуудан тосо турган нерселерден сырткаркы нерселер бар экен. Алар кайсылар? Булар деген мажбурлануу, жана ошондой эле ката кетирүү, уктап калуу, эстен танып калуу, жана ошондой эле акылы кетип калуу, жиндүү болуп калуу, мына ушулар дейт. Бул дегени кандай дегени? Кимде ким орозодо унутуп калып тамак жеп алган болсо, же ичип алган болсо, орозосу бузулбайт деп айттык. Ал эми кимде ким орозодо бир адам тараптан мажбурланып тамак жеп алган болсо, тамак жебесең, оозуңду ачпасаң өлтүрөм дей турган болсо, анан мына ошондон коркуп тамак жеп алган болсо, анда мунун оозу ачылып калат, кийин казасын кармап бериш керек болуп калат. Же болбосо бирөө катачылык менен тамак жеп алган болсо, анда дагы оозу ачылып калат. Башкача айтканда, бирөө орозо экендигин унуткан жок, кокустан эле тамак жеп алган болсо, бул дегени кандай? Мисалы үчүн даарат алып атат дагы, оозун чайкап атат, орозо экендиги эсте, оозун чайкап атат. Анан ошол оозун чайкап атканда катачылыктан ошол оозун чайкап аткан суу кирип кете турган болсо, демек орозо бузулуп калат деген сөз. Же болбосо кимде ким уктап атып, бир нерсе жеп алган болсо, же ичип алган болсо, орозонун күнүндө, анда дагы эмне болуп калат дейт? Орозосу бузулуп калат дейт. Жана ошондой эле кимде ким эстен танып мына ушуларды кылса, булар дагы орозосу бузулду болуп эсептелет дейт. Демек, шарият тараптан этибарга алынган нерсе бул эмне экен? Бул унутуп калуу жана ошондой эле галаба дедик. Унутуп калуу дегени кандай эле? Орозо экендигин унутуп калып жеп алган болсо, орозо экендигин унутуп калып ичип алган болсо, же орозо экендигин унутуп калып аялы менен жакындык кылып алган болсо, мына ушулардын бардыгы кечиримдүү болуп эсептелет экен. А бирок орозо экендигин эстеп туруп катачылык менен жеп алган болсо, же ичип алган болсо, анда бул жерден эмне болот экен? Орозосу ачылып калган болуп эсептелет экен. Же болбосо бирөө орозо экендигин унутумуш болуп жеп алган болсо, ичип алган болсо деле, анда деле эмне болот экен? Орозосу бузулуп калды болуп эсептелет экен. Эми бир адам мисалы үчүн нафил орозо кармаган болсо, нафил орозо кармап баштады, анан кандайдыр бир себептер менен оозун ачып алган болсо, ал адамга ошол күнкү орозонун казасын кийин кармап беришке милдеттүү болуп эсептелет. Жана ошондой эле кимде ким Рамазан айында орозо кармап жатып, кандайдыр бир себептер менен жанагындай катачылык кылып, же болбосо жанагындай мажбурланып, оозун ачып алган болсо, анда эмне болот? Ошол күнкү орозосунун казасын кийин кармап бериш керек болот. Ал эми кимде ким Рамазан айында орозо кармап жатып, атайлап туруп оозун ачып алган болсо, эч кандай себеби жок, эч кандай сапарга чыкпастан, же эч кандай оорубастан атайлап туруп эле жалкоолонуп, же болбосо бир динге жакшы көңүл бурбагандыктан, же болбосо билбегендиктен, илим албагандыктан билбейт экен, мына ушундай себептер менен атайлап туруп оозун ачып алган болсо, ал киши ошол оозун ачып алган күнүнүн казасын кийин бир күн кармап бериш керек. Андан сырткары Рамазан айында Рамазандын урматын сактабастан атайлап оозун ачып алгандыгы үчүн 60 күн удаама-удаа орозо кармап беришке милдеттүү болуп калат. Аны эмне деп коебуз? Аны каффарат деп айтып коебуз. Эми биз бул жерде айттык, кимде ким атайлап туруп Рамазандын орозосун ачып алган болсо, ал киши ошол күнкүнүн казасын кармайт, жана ошондой эле андан сырткары 60 күн удаама-удаа каффарат орозосун кармаш керек деп айттык. Эми ушул каффарат орозосу милдет болуш үчүн ошол адам атайлап ачып алган болуш керек. Андан сырткары ошол ачып жаткан нерсеси, ошол жеп жаткан нерсеси, же ичип жаткан нерсеси шарият тараптан этибарга алынган ошол камалу шахва жана ошондой эле рогба табыла турган нерселер болуш керек деп кийинки сабакта иншалла айтып бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыз мына ушуну менен аягына чыкты. Эгерде ушул бүгүнкү сабак тууралуу суроолор болсо берсеңиздер болот.
Болбосо кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин аманчылыкта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.